Садым Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчак Кыдыршаевич ишеним көрсөтүп, Ош шаарына мэр кылып жиберди. 1 жыл 2 ай 4 күн жетпей калды. Ошол 1 жыл 2 айдын ичинде толук бойдон биздин алдыбызга коюлган тапшырманы 100% аткардык. 100%. Кудай кааласа, кыргызстандыктардын алдында Ош шаарынын, Ош элинин, Ак Буранын, Сулайман тоонун алдында Кудай кааласа жүзүбүз жарык. Ден соолукту карайын деп өз калоом менен арыз жазып кызматтан. Бул баардык куру доомат, калп. Мен коомчулукка айтып эле келгем, дагы эле айтам. Камчак Кыдыршаевич менин тууганым болот, классташым болот, айылдашым болот. Ал киши жөнүндө эч кандай мен жаман сөз айта албайм. Ошол менен эле бирге урматтуу президент Садым Нуркожоевич менен мамилем жакшы. Ал кишини деле көптөн тааныйм. Буюрса, ушул эки киши тарабынан деле мен жагы эч кандай бир мындай кысым, ошондой эле мындай сиз айткандай миллиарддаган каражаттар бөлүнүп берилген эмес. Анткени бизге урматтуу президент Садым Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчак Кыдыршаевич тарабынан мага чейин 3 көчөгө, Мамырова көчөсүнө, Калинина көчөсүнө, мурдагы Калинина, азыркы Амур Темур, Көкүмбек көчөсүнө 586 миллион сом каражат бөлүнүп берилген. Андан сырткары 2 миллиард 200 миллион сом, 2 миллиард 200 миллион сом бир эле жолу каражат бөлүнүп берилди. Бир эле жолу болгону. Ал көчөнүн баардыгын 2 миллиард сомду мынакей Куренкеева, Осмонова, Черемушкадагы Моминова, Имам Саидов, Тимирязова, Алишер Наваи, Касымбек көчөлөрүнө асфальт төшөдүк. Калган көчөлөргө биз жалпы Ош шаары боюнча 100 километрге чукул асфальт төшөдүк. Анын ичинен 70 километрди биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каржыладык. И техникага, ушу техникаларыбыз аябай эски экен, 500 миллион каражат бөлүп берилген. Ал толук бойдон техника алып келинди. Андан сырткары азыр коомчулукта айтып атпайбы, эме депчи мынакей 12 миллиард сом өзүнө карыз болуп калды, карызга батып, шаарды, мэрияны карызга батырып коюп кетти, өзүнүн артынан деп айтып атпайбы. Ал баардыгы доомат, калп. Азыр ошол муниципалдык капиталдык курулуштан подрядчиктерге 750 миллион сом карызыбыз бар. Управление городских дорог шаар жол куруу ишканасында 1 миллиард 500 миллион тегереги да. Жалпы ошол шаарда аткарылган иштерден биздин подрядчиктерде азыркы убакта 2 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде. Сиз иштеп турган учурда ошол ишкерлерге, жеке менчиктин кол тийбестигине, анан мындай кандайдыр бир шек туудурган жагдайлар болгон жокпу? Анткени ошол инвестициянын дагы кыскарып кетиши, анын ошол негизги себеби катары айтылды да. Сиз дал ушундай баягы мындай сиздин жасаган жумуштарыңыздын арты менен, бир кандайдыр бир өзүн билемдиктин арты менен бул ишкерлерге мындай бир чектөө коюлуп калган жокпу? Анан инвестиция кандай себеп менен кыскарып кетти? Биз бир гана ошол Ак Буранын корук зонасында жайгашкан ошол Ош шаарыбызды 7 канал аралап өтөт. Ошол каналдардын баарын, жээктерин тазалап, мыйзамсыз чыгып аткан курулуштардын баарын буздук. Андан сырткары көбүрөөк бизде снос иштери Алишер Наваи көчөсүндө болду. Ал жерде дагы кете бир 87-90%га чейин мыйзамсыз курулуштарды алдык да. Мыйзамсыз курулуштарды бир дагы бирөөнүн эле жеке менчигине барып, сен мону бузасың, сен мону мамлекетке өтүш керек деген андай сөз болгон жок. Инвестициянын кыскарып кеткени, инвестиция кыскарган жок. Кудай буйруса, баары жакшы болду. Инвестиция наоборот көбүрөөк болду. Биз ушул мэриянын имараты боюнча
мэрия имараты боюнча кээ бир биздин журналисттер айтып чыкпады, ушул керек беле, ушул зарыл беле деген сөздөр айтылбадыбы? Да, туура керек болчу, зарыл болчу мэриянын имаратын оңдогон. Анткени абдан эскилиги жетип, ошол 1970-жылы курулуп бүткөн здание, курулуп бүткөнүнө 55 жыл болуптур. Чатырлардан суу акчу болчу, ичинде водопровод, канализация, отопление абдан эскирген болчу, ичиндеги ремонттор абдан эскирген болчу. Бул мэриянын имаратын оңдош өтө керектүү болчу, керек болсо зарыл болчу. Бирок бул толук бойдон эч кандай келишимдин кереги жок болчу. Бул биздин муниципалдык имарат. Биз өзүбүз толук бойдон ремонттоп, тошко өзүбүз милдетибиз. Ошонун негизинде биз толук бойдон ремонт кылабыз деп бел байлаганбыз да. Анан кийин Жеңиш мырза, туура айтасыз. Сиздин усталарыңыз экен, анан кетип калыптыр деген бул баарды калп. Ал жерде подрядчик бар болчу, ошо подрядчик толук бойдон бөлүнгөн акча каражаттары ошол подрядчикте бар. Азыр эми акча каражаты кичине жетишсиз болуп бөлүнбөй калыптыр. Эми ал азыркы мына жаңы келген мэрибиз Жанарбек Кубанович, мен ойлойм, толук бойдон ремонтту бүтүрөт. Чатыры, сырты, ичтери, водопровод, канализация, отопление болуп кетти. 600 миллион сом тегерегинде го дейм. 600 миллион тегерегинде болсо керек эле. Компания эсимде жок. Мен сизге таштап коеюн договорлорун. Мен деле жаңы мэр болуп келгенде бир топ иштер жасалбай калган болчу, өзүңүз билесиз. Моноеводагы эстакадный көпүрө, Мамырова көчөсү, Амур Темир көчөсү, Көкүмбүй көчөлөрү биз толук бойдон ремонтун көрүп, мына буюрса баарын ачып койдук. Мен эми убакыт жетишпей калды. Мен кызматтан кетип калдым. Эгер кетпегенде толук бойдон бүтүрүп, мына Кудай кааласа бүтүрөт. Жок, бул калп. Мен кирпичный заводум жок, бетон заводум жок, эчтемем жок. Ошол кирпич заводдорун алып атабыз сүйлөшүп, бетон заводдорун алып атабыз. Эч кандай мен кирпич заводум да жок, бетон заводум да жок, эчтемем жок. Ошол жерде арзан баада Ошто, Кара Суудагы заводдордон договор түзүп, ошол жерден бетонду дагы кирпичтерди алып, толук бойдон жумуштарды бүтүрүп атабыз. Баардыгы бул домат калп. Мен эч мындай завод, фабрика андай өйдөтөмөн ишканалар. Ал ошол Семетей аттуу жигиттен карызыбыз бар. Мелис, Эрнес, Замир деген балдардан, подрядчик балдардан карызыбыз бар. Бул Таткебек, бул мындай эме да, бул толук эле мыйзам чегиндеги эле көрүнүш, мыйзамды көрүш. Анткени бизде мамлекетибизде бардык тендерге катышкан бизде ушундай подрядчиктер өзүнүн акчасын платить этип жумушту алып бара берет. Анан тендер өтүп бүткөндөн кийин ал мамлекет алардын акчасын кайтарып берет. Кудай кааласа, мен ойлойм толук бойдон мынабу ошол сиз айткан ушу ишкерлер толук бойдон мына быйыл бюджетке кирди болуш керек. Мен аны тактап сизге маалымат берейин. Толук бойдон акчасын кайтарып беребиз. Дагы бир жолу айтып коеюн, 12 миллиард сом эмес. 12 миллиард сом эмес. Жалпы 2 миллиард 300 миллион сомго